Жерде келүүчү суроолорду бирге иштейбиз. Аналогия бөлүмү. Үлгү жооп. Суусоо чаңкоо. А. Эңсөө каалоо. Б. Кубаныч кайгы. Г. Ачуулануу кыжырдануу. Г. Калдыр кулдур ызы чуу. Үлгү жоопту карай турган болсок, суусоо чаңкоо булар мааниси жагынан бири-бирине жакын. Бирок толук синоним эмес. Анткени бул жерде даража байланышы турат. Себеби дегенде, чаңкоо бул суусоонун күчөтүлгөн даражасы экен. Демек, өсүү даражасында, өсүү тартибинде келип атат бизге. А вариантын ала турган болсок, эңсөө каалоо. Бул жерде дароо эсиңизерге ала кетчү нерсе орун алмашуу бар. Себеби дегенде, каалоонун күчөтүлгөнү эңсөө болуп калат. Демек, туура келбей калат, себеби орун алмашуу бар. Б варианты кубаныч кайгы бул антонимдик байланыш. Дароо сызып салабыз. Б варианты ачуулануу кыжырдануу. Ооба, бул жерде дагы өсүү даражасына ылайык келип атат. Маанилик жактан бири-бирине жакын, синонимге окшош. Г варианты калдыр кулдур ызы чуу. Бул дагы туура келип атат. Анткени калдыр кулдурдан да күчөтүлгөн бир ызы чуу болуп атат. Өсүү даражасы бар. Бирок эсиңизерде болсун, жерде эч качан эки вариант туура болушу мүмкүн эмес. Демек, биз дагы байланышты өзгөртүп, дагы жүйөлөрдү издеп көрөлү. Суусоо чаңкоо бул адамдагы табигый болуп аткан бир процесс да, адамга тиешелүү. Ал эми калдыр кулдур ызы чуу бул адам тарабынан кылынат, бирок адамдын ички бир адамдын өзүндөгү бир табигый шарт эмес экен. Ал эми ачуулануу кыжырдануу бул адамдын эмоциясы, бул адамдагы табигый бар нерсе да. Ошондуктан туура вариантын биз ачуулануу кыжырдануу деп атабыз. Анткени эң биринчи маанилик жактан окшош, өсүү даражасына туура келип атат, адамдын эмоциясы болуп атат. Демек, эң туура жооп бизде В. Ачуулануу кыжырдануу.